Bakula, ne bu Bakula? Жақсы elesің mi? Жолда келе жатсам, bir малда баламның алағаны болды. Мышық біле кете бердім. Тарау болды. Барып қарасам, 3 мышық коробканың içindегі мол қызыл ет баланы тышқандардан қорғап тұрышыпты. Ne? О, Құдай, мұшыл мұшықтарға берген берімді апасына берсек болмайды біле. Болды Мило Бакуля. Неге таштайсыңар балдарды? О Құдай, эмнеге жаратасың мындай берез адамдарды? Жигиттер, эмнеге кыздарыбыз мынчалык бузулуп кетти я? Эмнеге бузулуп жатат жигиттер? Ошол кыздарды ким бузду экен? Flash, Кайдагы Флеш? ана tağdır. Кайдагы тагдыр? Сен кайсы жерде уктун эле? Кыргыздар тагдырына таарынып, балдарын талаага таштаганын. Бул балдардын ташталышына кыздар эмес, эркектер силер күнөөлүүсүңөр. Неге biz kılıyoruz? Neге biz kılıyoruz? Hazır kızlar betine aytan bulan kim uzun, eteği kısa. Ошол билин ким узартып, этеги ким кыскартып жатыптыр? Билсеңер, убагында Курманжан атканын баласы бир кыз үчүн дарга асылып өлгөн болсо, азыр кимге кара көз карындашыңарга жан күйгүзөсүңөр? Кыз деген агасына, атасына жакын болот. Эгерде азыркы аталар бойго жеткен кыздарын бериштип алып, багаралап, сүйдөшүп жүргөндө мындай тагдырлар аз болмок. Эгерде азыркы агалар кыздар карындаштарын ээрчитип, киного барып, ресторанда чай ичип отурганда азыркы тагдырлар аз болмок. Мына байкуш кыздар үйдөн таппаган жылуулукту көчөдөн издешүүдө. Мына көчөдөгү жылуулуктун чийиндиси. Болды Бакуля. Азыркы кыздарда уятта намыс да калган эмес чынында. Кыздарда намыс эмес, жигиттерде уят калбады. Кудайдан коркпой калдыңар. Ben korkum. Көрдүңөрбү кечендин жигиттери? Кыздарына кол тийгизбек түгүл көз салдырбай. А силер болсо бир кызды көргөндө эттин даамын сезген иттей болуп шыйпаңдайсыңар. Өзүңөрдүн кыздарыңардын көз жашына калдыңар. Белгиле, эртең ошол көз жаш айла деңизге айланып, өзүңөрдү тумчуктурат. Азыркы эркектерге айтарым, аял затын коргоо Куранда да, хадисте да айтылат. Бир тайган, бир айды баккан болсо, азыркы күндө бир жигит өз кара башын бага албай жүрөт. Болду бөбөгүм, мен койбойм апакеңе күнөөнү. Азыркы күндө таштагандар бирөөгү мына мындай кичинекей бөбөктөрдүн көз жашына ар бир жигит, ар бир кыз күнөөлүү. Бейиш болсун жетимдердин бакчасы. Биз бул көрүнүшүбүздүн максаты азыркы агалар, азыркы аталар, кыздарыңыздар, карындаштарыңыздар көчөдөн жылуулук издегичи. Өзүңүздөр үйүңүздөрдөгү эжеңиздерди, карындаштарыңыздарды, апаңыздарды кадырына жетип, аларды сыйлап үйрөнүңүздөр. Жалпы эле коомдогу кыздар булар келечектеги энелер.